Салам достор, биздин каналга жазылыңыздар. Башкалар көрсөтпөгөндү биз көрсөтөбүз. Аткаруу бийлигинин өкүлдөрү, Кубатбек Айчы, сиздин өкмөттүн 2018 жылдыгы отчеттун баяндамаңызды уккандан кийин баягы карышкыр ток кояман деген эле нерселерди айттыңыз да. Сиздин баяндамаңызга караганда бардыгы жакшы экен, бардык жакта өсүш бар экен. Сиз мунун сандар менен айтып кеттиңиз, мен буну саясатта айтып кетейин да. Кыргыз Республикасынын өкмөтү 2018 жылдагы өзүнө алган жүктү же болбосо милдетти аткарган жок. Сиздер киреше бөлүгүн боюнча бюджет боюнча мыйзамды аткарган жоксуздар. 6,5 миллиард сомго акчаны аз жыйнадыңар. Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн негизги милдети бул жумушсуздукту жана жакырчылыктын деңгээлин төмөндөтүү, айлык маянанын, пенсия пособиянын төлөмүн көбөйтүү. Мына ушул милдет сиздерде да. Анан кантип сиздер бүгүн карандай калп менен фактылар менен отчет берип атасыңар. Сиздер отчет бергенде эле таянат экенсиңер 2017 жылга салыштырмалуу деп. 2017 жыл отчет бергенде 2016 жылга салыштырасыңар. 2016 жылы 2014 жылга салыштырмалуу деп эле көбөйтүп келатасыңар да. Бул деген эми чын айтканда карапайым калк үчүн бул калп отчет да. Өсүш болгон жок да. Мына мен айтайын. Бүткүл дүйнөлүк банктын негизинде Кыргызстан Орто Азия мамлекеттеринин ичинен ички дүң продукциясынын өсүш көлөмү боюнча эң акыркы орунду алды. Түркмения 6%дан ашты ИДПнын көлөмү, Өзбекстан менен Тажикстан 5%дан ашты, казактар 4%га жакын, кыргыздар 3%дин тегерегинде болду. Буну моюнга алышыбыз керек. Кыргызстанды бүгүн кыргыз мамлекетин, же болбосо кыргыз өкмөтүн ким багып келатат? Өкмөт баккан жок. Өкмөт өзүнүн тапканын өзүнө кетирип атабыз. Биз түшкөн кирешени эле айлыгыбыз менен алып атабыз да. А элге, карапайым элге камкордук болгон жок да. Мына бүткүл дүйнөлүк банктын эксперттер атайын анализ кылып чыккан Кыргызстандын бүгүнкү күндө жакырчылык жумуштарды азайтууда эң ириде биздин миграция. Сырттан келген акчалар менен кыргыздар жашап атабыз. Биз ошолордун акчасы менен күн көрүп атабыз да. Былтыркы жылы 2 миллиард 658 миллион келген. Анда мурунку жылы 2 миллиард 500 миллион доллар Россиядагы биздин 800 миң жаран акча которушкан. Ошонун эсебинен биз жакырчылыкты, жумушсуздукту жоюп келе атпайбыз. 2014-2015 жылдары Россияда катчылыктан биздин жумушсуздуктун саны 1,5% өсүп кеткен. Мен бул фактылардын баарын айтып атам. Анан кийин өкмөт айтып атпайсыңарбы? Биз дүйнөдө бир дагы мамлекет жок экен Кыргызстандан башка ошол мигранттарга каржысына көз каранды болгон. Биз акыркы 2 жылда дүйнөдө 1-чи орунда турат экенбиз, 2-чи орунда Тонга, 3-чү орунда Тажикстан турат экен. Эң көп биздин акча ошо миграциядан которгон акчанын көлөмү ошо тышкы миграциядан келет экен да. Тышкы миграциядан келген акчалардын көлөмү биздин чыгаш өкмөттүн чыгаша бөлүгүнөн 100 эгер 61 миллиард сом болсо андан да ашып кетип атат. Бул факты да. Биз муну моюнга алышыбыз керек да. Мына салык кызматы менен бажык кызматы пландарды аткарышкан жок. А бүгүн отурушат. Эгер мыйзамды аткарбаган жетекчилер, планды аткарбаган жетекчилер кетиш керек эле кызматтан. Булардын жоопкерчилиги каралыш керек да. Эмне үчүн каралбайт? Эмне үчүн аз чогултулду? Жооп бере албайт? Айтыңызчы, бажык кызматы барсыз бул жерде? Былтыркы жылдын январь, февраль, март боюнча көлөмү канча эле? Бажы салыктарын чогултуунун пайыздык. Рыскелди Чыныбекович, мен толугу менен айтып кетейинби? Жок, мен сизден түз суроо берип атам, түз жооп бериңиз, буйтактабай. Январь, февраль, мартты сурап атам. 1-чи квартал. Менде ай сайын болгондуктан былтыркыныкын албай калыптырмын, ошон үчүн толугу менен айтып берсем, анан кийин январь, февраль, марттыкын анан кийин айтып. Жок, сен апрелден бери силер апрелге эрге мингенсиңер. Былтыр апрелде ушул өкмөт келгенде мен айткам, ай, балдардын өкмөтү кетип, чалдардын өкмөтү келиптир деп. Анан жогорку кеңештин парламентте айткан, булар бизди кидайт этет деп, кидайт эттиңер да. Бюджетти аткарган жоксуңар да. Анан силер баягы атасы болушчактын баласы ыйлак дегенде болуп, даттан эле барып атпайсыңарбы? Мына бюджетти Ажоз Алмазбек Шаршенович, Сооронбай Шарипович коргоп берди, көпчүлүк коалициясы колдоп берди, силер эми жылга отурасыңар уже, өтөт депчи. А бирок
5 айдан кейін 9 айлық бойынша қантип келесіңдер? Сіздер азыр чын айтканда карыз менен келатасыңар да. Кумтөр менен Мегакомдун биринчи кварталдагы акчасын силер 2018 4-чү кварталына киргизип албадыңарбы? Буну да мойнуңуз калышыбыз керек да. Буну эмне кимден жашырасыңар? Рыскел Чынбекович, бир эме бажы кызматы боюнча айтып коеюнбу? Бажы кызматы январь, февраль, март биринчи кварталдыкын айтыңыз. Бизге толугу менен 2018 жылы 41 миллиард 700 түштү. Биздин планыбыз 43 миллиард 500. Аны мен жакшы билем. Анан бул жерден эсепке алыш Эми керек. ошону Биздин кварталга первоначальный планыбыз 39 миллиард 800 болчу. Анан кийин уточнение болгон ноябрь айында былтыр 3 миллиард 700 дополнительно берилген. Ошондо бул жерден бизде түшпөй калган бажы төлөмдөрү боюнча импортная таможенная пошлина түшпөй калды. Бул сумма болсо жалпы Союздан келген сумма. Ошонун негизинде биз планга чыкпай калдык. А жалпысынан импортная пошлина эмнеге түшпөй калды? Себеби бул жерде общий тенденция импорта Союздун ичине кирген импорттун тенденциясы түшүп кетти. Мисалы айтып кетсек, Россияга 107% гана импорт кирди. А биз планга чыгышыбыз үчүн, пошлина түшүш үчүн 121%га Россияга импорт кириш керек. А Россияга эмне себептен импорттун түшүшү бул санкцияларга байланыштуу болуп калды. Ушул гана эң негизги себеп биз планга аткарылбай калгандыгы болду. А бүгүнкү күндө анда эмне казак-кыргыз чегарасы жабылып турат? Бул жерде Рыскелди Чынбекович, бул жерде биз 3-чү мамлекеттерден келген жүктөрдү бажы көзөмөл жүргүзүлөт. Бул болсо Казакстан менен Кыргызстан ичиндеги бул внутренняя торговля. Бул жерде бажы көзөмөлү жүргүзүлбөйт. Основной принцип эме договордуку Союзга киргендеки. Бул болсо свободное перемещение товаров. Сизге мен макулмун толугу менен. Бирок бул жерде биз уже көзөмөл бажы кызматы кылбайт. Ким жооп берет? Эмне үчүн ушундай ситуация жаралып калды? Мына 19 марттан бери машиналар турат. Бул бир жумадан бери ситуация уже оңолду. Азыр болсо андай скопление машиналар жок. Айткыңар келбейт. Бул бажы системасындагы бардак. Буну Орусияда, Казакстанда билет, бардык айтып кетти. Анда эмне Россиянын өкмөтү мурунку экс-президенттен баары калп айтты. Кимди фактор экенин ачык айтпады. Силер моюн кылбай эле башка жак менен кетип атпайсыңарбы? Бажыдагы урлук токтогон жок. Коррупция күчөгөндөн күчөп атат. Мына толбой калган ошол былтыркы жылы Кубанычбек Кулматов ошол жылдын башында 50 миллиардка чыгарам дегенде силер 43-тү чогулта албай калбадыңарбы? Рыскелди Чынбекович, ошол маалда былтыр биринчи кварталда 2018 жылы мен болсо бажы төлөмдөр башкармалыгынын начальниги болчумун. Бул жерде никакой 160% никакой былтыр предпосылки январда. такого роста не было. Я не знаю, почему такое высказывание было, но никакой предпосылки роста не было. Мы по итогам года планировали увеличение на 7,5 миллиарда. По факту мы увеличили на 7,6 миллиарда. Жомокту башка жактан айтсаңыз ишенет эле, мен ишенбейм андай нерсеге. Мен эми эки суроо берейин. Гострой былтыркы жылы өкмөт башчы Мухаммедкат Абылгазиевичтин токтому чыккан. Бишкектеги муниципалдык архитектураны өткөрүп берүү боюнча ушул күнгө чейин Бишкектин мэриясы өкмөт башчынын токтомун тоготпой жолотпой атат. Эмне себеп? Мына фондко шылтайсыңар, фонд юстиция министрлигине шылтайт, ал мэрияга шылтайт, мэриянын депутаттары президентибизге чейин Сооронбай Шариповичке кат жазып бойкот кылып атат. Бербей атат да, чын-чынына келгенде туурабы? Өкмөттүн токтомун тоготпой атат. Мыйзамды тоготпой атат. Бул кандай эми ушу октябрдан бери ушу бир муниципалдык предприятияны ала албай атасыңар. Өкмөттүн токтомун өзүңөр өткөрө албай атасыңар. Урматтуу Рыскелди Чынбекович, туура айтасыз. Былтыр болсо постановление чыккан болчу. Мурунку 15-жылкы токтомду Күчүн жогот деп тапкан Темир Сариевдин Бишкек муниципалдык өткөрүп, эмне үчүн бербей атасыз? бүгүнкү күндө бүт министерство ведомстволор менен согласование өткөн, туура Гостройдун астына берилсин деп. Бирок бир маселе болуп атат. Бүгүнкү күндө делегированный полномочия менен мэрия болсо ушу суроо туруп атат да бу жердечи. Гор кеңештин решениясы керек экен имуществосы боюнча. Имуществосы муниципалитетке өткөнгө байланыштуу. Гор кеңешке булар болсо алып чыккан жакында. Ошо маселе чечилбей жатат, материальный ценность боюнчачы. Мындайда Бакыт Абышевич, мэр бергиси келбей атат, өкмөттүн алы келбей жатат. Мында кыргызча айтканда туурабы? Саботаж кылып атат. Кубатбек Айылчевич, ушуну өзүңүз жазып алсаңыз, юстиция министрлиги бүгүнкү чейин буларга сертификат лицензиясын бербей атат. Эми 6 айдан бери ала албай атат. Өкмөттүн токтомун эч ким атат. Экинчи, транспорт министрлиги. Сиздер өткөндө мен айттым да, ошо жанагы
Бишкек Карабалта жолундағы айлық маяна жөнінде мен есеп палатасының маалыматына таянып айтсам, 1 сааттан кейін оперативно қылып тұрып, мені жалғаншы қылып шығарыпсыңар, жоқ, арды Завгар деген $1000 алады, заправщик деген $800 алады деп. Мұны жерде Акипресске шыққан. Сілер егер қиын болсаңар, мен тұрас, ошоны сот қойгілі. Бұл жерде жазылып жүрмейбі? Мынаке, зарплата, ответственность за техсостояние действия автомашин подрядчика по участку дороги Бишкек-Карабалта составляет $11,5 тысяч. За заправку автомашин $5,7 тысяч. А сілер не мен жалған шығып отасыңар? Бұл анда есеп палатасы сот қойгілі, Акипресс сот қойгілі. Сілер ақырын пресс-служба Минтрас Момбектің айтқандар не соответствует действует деп. Не берет отасыңар сілер? Мы уточнили вашу информацию, потому что это сумма, заработная плата за 7 месяцев. Это заработная плата не за 1 месяц. Сіз ошоны уташты еткен алда артыңызда тұрған счетный палатадан айтыңыз. Алар они указали, но без там у них в отчете нет, что это плата за месяц. Екінші мәселе 1 минут сұрайым. Но талас-тарас жолында 3-ші фазасы бітті да. Мына ошол жерде Чакыр Яппы. Директоры Йылмаз Хун Эртугрул деген түрктің жараны тұрау. Ал Баткен Исфана жолында салған. Менде Ички иштер министрінің орынбасары Каныметовтың Финполдың орынбасары Абдылдаевқа жазған хаты тұрады. Бұл ел аралық издеуде жүрген аферист мошенник екен ғой. Интерпол арқылы издеуде жүрген киши Кыргызстанда жолдарды салып атады. Мына Эртугрул, бұл Эртугрул болса түркче бізде Эргул екен да. Ел аралық издеуде жүріп тұрды бұл. А біз болса миллиондығын тендерлерді беріп қойдық. А бұл болса тендерді алғанда субподрядчик көрген, субподрядчиктер ақшасын алып жүреді. Талас-тарас су-самыр жолының 3-ші фазасында 1 километр жерде асфальттың алып үстінен алып кеткен. Ошол жерге Минтрас менен чогуу биргеликте $1 миллион акчаны чыгарып кеткен. Башкы прокуратура кылмыш ишин козгогон, а бирок иш ордунан козголбой турат. Иш ордунан козголбой турат. Мына турат, эл аралык издөөдө Өзбекстан жарыялап тур. Туркиядан да качып жүргөн экен. А бизде свободно 2 чоң тендерди утуп алды. Кыргызстан менен аферисттердин мамлекети. Карабайсыздарбы ушундайларды? Мен тендер талас-тарас сусамыр башталып атканда андай маалымат болду болгон жокпу аны билбейм. Бирок алар иштеп аткандан кийин где-то майдын 2018 жылы майда ошо между генподрядчиками и субподрядчиками начались хозяйственные, финансово-хозяйственные споры, ну, которые продолжаются до сегодняшнего дня. А бул компания ошол билингенден кийин, и была информация тоже, что он был субподрядчиком на Ош Бишкек, Ош Баткен Исфана. Консультант это не подтверждает, что компания Чакыр Яппы была там субподрядчиком. Но там была компания, ну, тоже турецкая компания. Возможно, она имеет какое-то отношение к этому лицу. Жанат Саматович, сиз подтверждаете, бул киши розыскта экенин подтверждайт? Билесизби? Официальная информация менде анда жок. Жок, сиз мага айтпадыңызбы кабинетте? Бирок на встрече, официально у нас такой информации нет. Бирок на встрече с послом, посол Турецкой Республики тоже подтвердил, что, ну, он является недопорядочным в плане бизнеса. Бұл Түркиядағы, Өзбекстандағы ел аралық издерген Интерпол арқылы берген Эртугрул деген бізден ел Жинбекович, уақытыңыз бітті. Уақытқа кейін улантыңыз. Куатбек Айчевич, мага чейинкилер бардыгы бюджетти колдоп кетишти. Мен азыр кесиптештеримди келгиле өкмөт кеткиле деп айтабыз десе мени чагымчылдашат. Жок, калгыла деп кайрылам десе мени жагымчылдашат. Мен өзүмдүн өкмөт көргөн сөзүмдү жалпы палатада айтайын. Бирок сиздердин өкмөтүңүздөргө жакшы пикирби, каршы пикирби, жоопкерчиликтер жонуңузда сандар айтсын, анан абийириңер айтсын. Рахмат.